Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге суу башы, суу бою деп аталган шаарга караган Төлөйкөн айылынан сатыла турган үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 6,5 соток. Суусу, свети, септиги, санузели, ушундай бир семейный банялары, бүт бардык шарттары бар болгон даяр үй экен. Мына караңыздар, 4 тарабы тосулган. Келесиздер, жашайсыздар. Төлөйкөндөн үй издегендер көп. Шаарга жакын, суу свет кеңири дегендей. Азыр бул жакта 2 бөлмөлүү времянка узундан түшкөн. Мына жакта полторашка түбүндөгү үй. Сабыр кылсаңыздар бардыгын кезек менен көргөзөм. Эми келүү жолун түшүндүрүп берейин сиздерге. Кайсыл жерде кантип келем деп уже кызыгып баштадыңыздар, а? Жүрүңүздөрчү. Так, достор, мен турган жер бул суу башы деп, суу бою деп аталган Төлөйкөн айылында турам. Шаар жактан келген болсоңуздар, Төлөйкөн айылына кирип келе бересиздер. Бул Төлөйкөн айылынын кире беришиндеги мына биринчи аялдама. Төлөйкөндүн кире бериши болуп калат. Бул жерде шыйпаң деп да коюшат. Мен Төлөйкөндөн болом, бул жакты 5 кол деп билем. Ушул жерден солго бурулуп эле ичкерге түз жүрсөңүздөр сатылуучу үйүбүз турат. Мына ворота, забор болуп келет. Караңыздар. Жакшы. Көчө тараптан көрүнүшү сонун экен. Ограждение болгон бүт бардык тарабынан и ворота коюлган. Жери 6,5 соток, достор. Кызыл китеп, бүт бардык документтери бар. Төлөйкөндү билесиздер, шаарга карайт. Суу, свет, бүт бардык шарттары каралган. Бар деп койсом да болот. Суу, свет кеңири да. Төлөйкөн бекерден баанда айтылбайт. Суу башы, суу бою депчи. Шаарга жакын, 10 мүнөттөй шаарга Фрунзенский тарапка жөнүндө кирип барасыздар. Так, сиздер азыр воротадан кирип эле сол жакты карасаңыздар, времянкасы экен, азыр өздөрү жашайт экен. Нар жагында чоң үйү, типа полторашка сыяктуу. Үйдүн артында ажаткана, мал сарайлары бар, азыр көргөзөм. Бул жагы жашыл зона. Караңыздар. И мына очок, самор, тандыр, санузел бардыгы ушул жакта. Домдогудай сонун слой аркылынган. Ылдый тарабы брусчатка, 3 машина үйдүн алдына кудай буюрса жөн эле батат. Азыр кандай кылайлы, достор? Биринчи мына главный болгон чоң үйүн көргөзүп берейин, а? Анан чыгып калганын көргөзөм. Так, мына үйдүн алдында кеңири. Жүрүңүздөр. Мына лестница менен эле бул жакка чыгып келе бересиздер. Азыр полторашка үйдүн өйдө тарабын көргөзүп атам. Бул жагы бары жайында. Так, биринчи комната болду. Ал жакка жүрсөк холл болтат бул. И мына дагы бир эшик, бул типа детская комната экен. Балдары, кыздары ушул жакта эс алышат экен. Ошондо 3 комната болот, а? Эми жүрүңүздөр, үйдүн сыртына дагы секин чыгайлы. Достор, эми жүрүңүздөр. Полторашка үйдүн сиздерге эми ылдый тарабын көргөзөйүн. Ылдый тарабы эми толук мындай бүт элек. Кааласаңыздар жилой кыласыздар, кааласаңыздар гараж кыласыздар. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Бирок эсим ал жерге санузелди пландап, уже канализациянын турбаларын чыгарып даярдап атыптыр эле. Эми кааласаңыздар ал жагын өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Кааласаңыздар кандай көп. Азыр эми достор, жүрүңүздөр, мына ушул үйүн көргөзүп берейин. Времянкада. Бул жагы склад. Бир нерселерди коюп турганычы. Бул жагы ошо времянка. Времянкага кирели, жүрүңүздөр. Ал жагы да бир комната, достор. Көрүңүздөрбү? Печкалар бар, от-пот жаап тамак кылган, кудай буюрса. Ал жери панорама айнек терезелер менен жасалган.
мына времянканы көргөзүп бердим. Эми жүрүңүздөр кошумча курулуштарына дагы өтөйлү экен. Бул жак очок, ушундай бир самор баардыгы ушул жакта экен. Раковиналары суу чыгарылган той топур болсо ушул жакта өткөрө бересиздер. Мына жак санузел, стиралка, мына ванна. Ичкерге кирсеңиздер, ал жагы уже типа как семейная баня болуп кетет. Түшүндүңүздөр, а? Домдогудай условиялар кылынган. Септигим мына жакта экен, атайын бурчка. Көчөттөр эгилген. 4 тарабы пескалык забор менен тосулган. Охо, соны. Бул времянкасы. Бул жак полторашка үйү көргөзүп бердим. Эми достор, жүрүңүздөр, кабыл этпесеңиздер, мал сарайы дагы бар, ошону да көргөзүп берейин. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук группа бүт ар тарапка жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Үй издегендер көп азыр. Аракетти кылыңыздар. Бош орундуктары да үйдүн артында деле бар. Сарай, бул жакта эле сарай навеси менен. Ар жакта ажаткана, стяжка кылып койгон. Ажатканага чейинчи. Көчөттөр деле мөө берип калганы көрүнүп эле турат. Ушундай. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, келип көрүп кетиңиздер. Баасы $130 000 бааланды. И бул айтылыш баасы. Анан ээси менен содулашып сүйлөшөсүздөр. Машинага обмен болот экен. Мисалы, машинаны берип, үстүнө доплата кылып, үйдү алсаңыздар болот. Ээсинин номери экранда жазылуу. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар. Жери 6,5 соток. Төлөйкөндү билесиздер, шаарга жакын, 10 мүнөттө шаарга жолуна кирип барасыздар. Мектеп, садик, маршруттук каттамдары бардыгы бар. Барыңыздарга ийгилик каалайм, аракетти кылыңыздар.